Assalamu alaikum урматтуу Талас тургундары. Сиздер үчүн дагы бир эң чоң жакшы жаңылык. Мынакей эсен досум Алтын Казык курулуш компаниясын ачып, элге 5 жылга бөлүп төлөө менен заманбап батирлерди салган эле. Мынакей Кудай буйрса, экинчи объектин 7 жылга бөлүп төлөө менен экинчи объектти баштады. Анда эмесе эсен досумдун дагы өз оозунан угуңуздар, сиздерге да бир маалыматтарды берсин. Андан кийин мен дагы ушундай суроо жоопторду жазып алдым. Кудай буйрса колуман келишинче сиздер бере турган суроону эсендин өзүнүн оозунан жооп угуп, ушул суроолорду берем. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Чын эле ушундай бир мүмкүнчүлүк бөлүп төлөө менен батир ала албай жүргөн бир туугандар үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, лайк басып колдоп туруңуздар. Жана кимдин жакындары ушундай бир батир көп узак мөөнөткө батир издеп ала албай жүргөн болсо, ошондой бир туугандарыңыздарга да бул видеону сөзсүз түрдө жөнөтүңүздөр. Анда эмесе эсен досум, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Элге кайрылуу жасап, өзүңүз бир маалыматтардан да бир бөлүшүп коюңуз эми. Рахмат, ассаламу алейкум Талас элим. Чын эле досум айткандай, биз ошого Алтын Казык курулуш компаниясын ачып, мынакей ошого базардын терегинде Шах клиниканын жанында биз ошо 5 кабаттуу мансардасы менен үй баштаганбыз. Мынакей аябай талаптар, аябай чоң болуп, мынакей узак мөөнөт бөлүп төлөгөнгө элдин мындай айтканда талабы күчтүү болгон себептен биз мына бардыгын сатып бүттүк. Бир гана ошо мансарда, ошо 6-этажында бир эле квартира калды. Ооба. Эл чын эле бүгүн муктаж болуп турган экен, бай узак мөөнөткө батир алганга. Анан эми бул азыркы объект кандай болуп атат? Убактысын өзүңүз элге кайрылып коюңуз. Азыркы жаңы объект бул поликлиниканын капталында, централь мечиттин жанында. Парктын жанында. Парктын жаны, айтканда жайгашкан жери аябай жакшы, канализациясы бар, суусу бар, эми отоплениясы, жылуулук системасы бар жерден мынакей биз экинчи объектти баштадык. Бунун эң жакшы жагы эмне болуп атат? Биз ошого талаптарды бүт карап көрдүк. Ошо талаптарды карап көрсөк, элдерге дагы жакшы шарттар менен бөлүп төлөөгө мындай айтканда мүмкүнчүлүк эл ошону бизди талап кылып сураган себептен биз бул жаңы объектти 7 жылга мына ошо бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү менен мына жаңы салып баштап атабыз. Мына туугандар, Таластын тарыхында 7 жылга бөлүп төлөө деген негизи эч болгон эмес. Эсен досум, Алла ыраазы болсун, чын эле элге бир бул да болсо бир чоң жардам. Анда эмесе бир суроолорду, бир канча суроолорду дайындап алган элем. Берип баштайын, Кудай буйрса. Негизи Бишкектен болсун, кай жерден болсун, элдер эң биринчи бая документациядан чочулайт да. Мунун уруксат кагаздары, ошолор боюнча бир өзүңүздүн оозуңуздан угайлы. Өзүңүздөр билгендей, бул объект мурун салынып баштаган, котлованы казылып, ошо менен бул жер өстөрүнүн бир ичара мамилеси менен бул жер дагы токтоп калган. Ошо анын ээси Бекжан деген мырза. Анан ошо Бекжан деген мырзадан биз сатып алдык толугу менен. Ошо себеп бул сизге карайт. Ооба, бүткүл документтери, кагаздары бардыгы таза, эч кандай бул жерде мындай айтканда кемчиликтер жок. Архитектуралык кагаздары бүт экспертиза бүткөн. Ооба, баары бүткөн. Жакшы болуптур. Мынакей туугандар, эң эле негизи ушу документация жагына келгенде көп ушундай бир үйлөрдө бир аксайт. Бул жагын кыскасы документ жагында, мыйзамдуу жагында эч кандай кемтик жок. Толугу менен жер Алтын Казык курулушка биз сатып алдык, өттү. Жакшы болуптур. Куттуктайм өзүм. Рахмат. Эми бул качан башталат? Биз баштадык. Уже башталды. Биз уже башталдык. Биз азыр бул сүйлөшүүлөрдөн кийин дагы биз чыгып, ошол жерде баягы котлован казылып калган экен. Ошол жерди да тартып беребиз. Уже иш башталды кыскасы. Ооба, башталды. Кайсы убакта бүтөт? Бул жер 2 жыл. 2 жыл болгондо быйыл 2023 болсо, 2025 ушул убакытта бүтөт. 2000 кыскасы 2026га кирбестен 2025те өткөрүлүп берилет бүт документтери менен. Бул баягы көпчүлүктө эле ПСО деп коет, ошол ПСО под самоделка менен өткөрүп бересиздер. Эмнелер кирет? Эшик салынабы, айнеги салынабы, кандай? Эшик салынат, айнек салынат, ичи шыбалат,
электричество тартылат, монтаж коюлат, суулар киргизилет, отоплениясычы? отоплениясы коюлат. Бул жерде центральный отопление бар, Анан бул жерде дагы лифт бар. лифт бар. Бул жерде дагы лифт бар. Жакшы экен, жакшы экен. Анан бул бөлүп төлөөдө баягы курс доллар өйдөлү ойноп турат да. Ошол жагын айтып коңуз. Биз доллардын курсун 88 кылып бекитип койдук. 88 кылып. Көтөрүлсө дагы 88 бойдон биз беребиз. Ошол 7 жылдын ичинде бул баягы доллар өсүп кетсе дагы, түшүп кетсе дагы 88 бойдон төлөнөт. Мынакей туугандар, бул доллар боюнча эч кандай бир кабатыр болбойт экенсиздер. Көбүнчө баягы доллар менен алган жерлерде доллар өсүп кетип, адам бир ашыкча чыгым болуп калат. Бул доллар өсүп кеткен күндө дагы бир ошо 88 бойдон төлөп кутулат. Анда эмесе баасы кандай болуп атат? Баасы ал деле ушул биринчи объекттеги эле $600 1 квадрат метрге. Квадрат $600. $600 болгондо, мисалы үчүн азыр ошондой эле 30%ын төлөйт, 30%ын биринчи төлөйт, калганын 7 жылга чачып коет. Ошондо мисалы элге бир кичине маалыматты толуктап коюш үчүн, мисалы бир комнатный квартира деп коелу. Канча болот? 37 квадрат деп атасы. 37 квадратты мисалы бир адам ала турган болуп атат. Ошону бир калькуляторго басып берип коюңуз. Мисалы 37 квадрат канчасын төлөйт азыр? Сом менен биринчи 30%ы сом менен 601.920 сом болот. 601.000ди азыр биринчи төлөм болот. Кийинки айларында канчадан төлөйт? Кийинки айларында 16.720 сомдон ай сайын төлөйт. Охо, мына туугандар караңыздар. Бул там бүткөнчө сиздер төлөп турсаңыздар 16.100 дедизби? 16.720 сомдон сиздер 2 жылча иш бүткөнчө, батир бүткөнчө төлөп турсаңыздар, ичин ремонттоп туруп квартирага берип койсо, баягы лифти менен бардык заманбап батир болгон себептен бул 16.000-17.000ге квартира жөнүнө кирсе керек. Кыскасы туугандар, мындай мүмкүнчүлүктү кой бербеш керек. Калган ар жагын квартираны өзү төлөп кутуп коет экен да. Бул аябай ыңгайлуу шарт да. Ыңгайлуу экен туугандар. Эч кандай пайыз жок. Пайыз жок. Сиздер билесиздер, азыр мынанки банкка барсаңыздар эле ипотекага эле 18%дан берип атат азыр. Туура. Туугандар, ушул нерсени эске алып коелу. Бул баягы ипотекаларга караганда бул эч кандай пайызы жок, өтө бир мүмкүнчүлүк, өтө бир мындайча айтканда бир ыңгайлуу. Ашыкча эч кандай акча төлөбөйсүздөр, квартираны киргизип койсоңуздар, квартираны өзү төлөп кое тургандагыдай эле бир үйлүү, батирлүү болуп каласыздар, Кудай буйруса. Жакшы болуптур, эң жакшы ушундай бир ар бир үй жок инсанга Аллах таалам ушундай үйдөн насип кылсын. Сиздер аракет кылыңыздар. Анан бул жерде жалпы канча квартира бар азыр? Жалпы бул жерде 52. 52 болгону туугандар, 52 гана квартира бар экен. Ошон үчүн шашылыңыздар. 1 комнаталуу, 2 комната, 3 комнаталуу, Квадраттары кандай бул жолу? Квадраты ошо 37ден башталат. 60тан бүтөт да. 60тан бүтөт. Анан биз баягы биринчи объектти тартканда ошол баягы комментарийлерден окуп калып аттык. Бул Бишкекте эле кымбат го депчи. Эми Бишкекке караганда негизи талас кымбатыраак болуш керек туугандар. Анткени бир канча материалдар Бишкектен бери ташылып, эки ашып келип, анан ошонун баары жол кирей да ашыкча, туурабы? Эми бул Бишкектен кантип арзан болуп кетиши мүмкүн, мисалы үчүн да. Болсо Бишкекте эле болот да, аны да бир туура өзүңүздөр бир логикалык эле, бул баа жагына келгенде логикалык эле бир чечим. Ошон үчүн мындай бирок 7 жылга бөлүп төлөө менен сиздердин бир канча сиздерге жеңилдик берилип атат. Аны да эске алып коюш керек. Анан бул жерде 4 комнаталуу жокпу? Жок, бул жерде 3 комнаталуу, бирок 80 квадратка чейин. 80 квадраттыгы да бар. Эгер мисалы бул 80 квадраттыгын баягы чоң площадка кылып өзү каалагандай бөлө алса болобу, 4 комнат кылып? Болот. Мына туугандар, бул жерде эң чоң квадраты 80 квадратка чейин бар экен. Каалоочулар болсо, ичин баягындай Бишкекте да ушундай сатып атат да, элиткалык үйлөрдү. Өзүң каалагандай кылып бөлмөлөрдү 4 комнат кылып, же болбосо кааласаң 2 комнат кылып бөлө алса болот. Туугандар, менде дагы суроолор кандай? Колуман келишинче жазып бердим. Калган өзүңүздөр бир комментарийлерге жазып көрүңүздөр. Бул жакта бир сатуу бөлүмүнө да кайрылып өзүңүздөр да келип, калган тактап аласыздар.
Азыр сиздерге Кудай буйрса азыр объекттин башталгыч объекттин каталогун көргөзүп беребиз. Сатуу бөлүмүнүн да дареги мынакей. Бул объекттин эле жанында сатуу бөлүмүндө балдар иштеп жатат. Ушул жактан да келип толук маалыматтарды ала аласыздар. Анда биз чыгайлы дагы туугандар барып объектинин каталогун көргөзүп берели. Башка сөз жокпу досум? Жок, рахмат. Буйруса алыңыздар. Биз мөөнөтү менен мына бүтүрүп жатабыз. Мына Кудай буйруса тиги биринчи объекти да мына 5-кабатка келип салып атабыз. Өзүбүздүн карьер бар, өзүбүздүн бетон завод бар. Тажрыйбабыз бар. Кудай буйруса ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп алып калыңыздар. Кыскасы, элге кайсы убакта бүтүрүп беребиз деген мөөнөттөн созбой бүтүрүп бересиздер. Сөзсүз. Кудай буйруса туугандар мынакей эң чоң сиздерге бир маалыматтарды алып бере алдым деп ойлойм. Анда эмесе азыр сыртка чыгабыз. Мынакей туугандар, сатуу бөлүмү ушул контейнерге келип, дагы так маалыматтарды ала аласыздар. Уже Кудай буйруса иш башталып калыптыр да? Ооба, иш башталды. Катлованды аябай жакшы трамбовка кылдык. Мына айтканда катуу грунтка жеттик дагы, кайта грунтту төшөп туруп, мына жакшы жанагы катоктор менен жакшы трамбовканы берип туруп, мына биринчи мына подбетонканы куйдук. Казыр специалисттер бүт көзөмөлдөп. Албетте, бүт проектный институттагы бардык специалисттердин денеси менен. Досум, бул арматуралар каяктыкы? Бул арматура российский бүт сертификаты менен бар. Мында эч кандай неме жок. Бул ошо азыр биринчи немеге подбетонканын үстүндө ушугу кетет. Кыскасы, российский сапаттуу арматуралар кетет. Баштан аягына чейин. Аягына чейин. Жакшы, кут болсун досум. Не дейбиз? Эртерээк аман-эсен бүтүрүп берип, элдин колуна тапшырып, элдин батасын ала бериңиз. Алла разы болсун, ишине ийгилик досум.